Жума ичиндеги маанилүү жана кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырып, Ош мамлекеттик университетинин Үмүт теле студиясы өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Студияда Кызбырак Абдырахим кызы. Алгач маалыматтардан кыскача. Ош мамлекеттик университети аймактардагы мектептик билим берүүнү колго алды. Тагыраагы Карагулжа, Ноокат райондорундагы ачылган гимназиялар алгачкы билим алуучуларын 8, 9, 10, 11 класстарга кабыл алып ишин баштаган. Эми адис окуу борборунда окуп бүтүргөн угуучулар жумуш менен камсыз болот. Ал үчүн аталган окуу борбордун жетекчилиги Ош шаардык жумушка жайгаштыруу агенттиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Окуу жайда биринчи курстар арасындагы спартакиада оюндары башталды. Жыл сайын өтүлүүчү спорттук иш-чарага окуу жайдын бардык факультеттеринин студенттери катышууда. Конфуций институтунун директору Ли Вейчандын кызматтык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу узатуу аз эме болуп өттү. Ага Цзиньцзян педагогикалык институтунун эл аралык Кытай тили департаментинин директору Хыфың Мырза баштаган адабият, юридика, эл аралык билим берүү институтунун директорлору келишти. Аталган делегация иш сапардын алкагында окуу жайдын бир нече факультеттерин декандары менен жолугушат. Мындалар эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимдерге кол коюлмакчы. Ал эми үзүрлүү эмгегин көрсөткөн Ли Вейчанга Ош мамлекеттик университетине эмгек сиңирген ишмери деген наам берилип, мындан арыда тыгыз кызматташып туруу сунуш айтылды. Конфуций институтунун жаңы директору болуп Го Вейдун Мырза дайындалды. Ош мамлекеттик университети аймактардагы мектептик билим берүүнү колго алды. Тагыраагы Карагулжа, Ноокат райондорундагы ачылган гимназиялар алгачкы билим алуучуларын 8, 9, 10, 11 класстарга кабыл алып ишин баштаган. Аталган билим уяларында заманбап билим берүүгө басым жасалып, орус, англис, түрк жана кытай тилдерин тереңдетилип үйрөтүлөт. Ошондой эле улуттук тарбия берүү да унутта калган эмес. Кененирээк материалдын жүрүшүнөн күзөтүңүз. Жүздөрүндө кубануу менен келечекке ишенимдүү кадам таштап, каз-катар тизилген окуучулар. Бүт шарттар каралган заманбап окуу имарат бул Ош мамлекеттик университетинин Карагулжа гимназиясы. Аталган гимназиянын ачылуу аземи уюштурулуп, ага район акими Примберди Дыйканов баш болгон жетекчилер, айыл тургундары жана окуу жай жамааты катышты. Ош мамлекеттик университетинин билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, жалпы билим берүүчү мектептерди кантип жакшыртууну чын эле турмушта көрсөттү булар. Анткени 5 жыл мурун мен жакшы билем, ушул билим лицейин ачып туруп, ошол эле жылы республикалык деңгээлде билим сапатына жетишип, өздөрүнүн ушул практика жүзүндө көрсөтүп ачты, эмнеге жөндөмдүү экендиги. Ошонун бери эле кандай жакшы иштер болуп атат. Карагулжа гимназиясында билим алууга заманбап шарттар түзүлгөн. Алсак университет тарабынан материалдык техникалык базасы чыңдалып, интерактивдүү доскалар жана акыркы үлгүдө компьютерлер менен камсыздалган. Ошондой эле окуу бөлмөлөрү заман талабына ылайык жасалганып, алыскы аймактардан келген окуучулар үчүн жатаканасы да бар. Кытай тили, түрк тилдери булар ар түрдүү чет мамлекеттерге чыгып, эркин сүйлөгөнгө жетишиш үчүн тереңдетилет. Курс катары киргизилген. Ал эми тактабыгый багытындагы предметтерди тереңдетебиз. Анда математика, информатиканы тереңдетебиз. Медик кесибин тандагандарга, медик болом дегендерге, буларга биология, химия предметин тереңдетип окутабыз. Билим уясы Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү боюнча мамлекеттик стандартына ылайык тереңдетип билим берүүнү ишке ашырат. Мында окуучуларга күндүн биринчи бөлүгүндө базалык билим берилсе, экинчи жарымда түрдүү иримдер иш алып барат. Буга байланыштуу билим алуучулар жана ата-энелер гимназиянын артыкчылыктарын айтуу менен башкаларга да бул жакта сунушташат. Бул мектептин өзгөчөлүгү бизге бардык эле окуучуга жакты. Биринчиден бул бизге ыңгайлаштырылган, өзүбүз жеке иштеген парталарыбыз, анан кийин айрыкча мугалимдери аябай жакты бизге. Бүт шарттар менен, бул жакта мугалимдери да абдан жакшы. Мугалимдери башка мектептин мугалимдеринен өзгөчөлүнүп турат. Ал эмне менен өзгөчөлөнөт? Балдардын психологиясын билет да, балдарды өзүнө тартат. Балдарды өзүнө тартып, как сабакка кызыктырат. Окуу жай абдан жагат. Кызым дагы ушул окуу жайына
берип жатам. Себеби көп тилдерди үйрөнөт экен, англис тили жана кытай тилдери. Азыр эми балдарды татыктуу тарбия, билимдүү болуш үчүн ата-эне шарт түзүп берип атабыз. Ошо жакшы билим алышына мен чын жүрөктөн тилектешмин. Учурда гимназияда 8, 9, 10, 11 класстарда 60-тан ашуун окуучу атайын сынактын негизинде билим алып окуп жатышууда. Ал эми билим уясы негизинен 120 окуучуга мерчемделген. Мында жогорку тажрыйбалуу мугалимдер сабак берип, чет тилдер сырттан келген волонтерлор тарабынан үйрөтүлөт. Буга эле университеттин кезектеги гимназиясынын Ноокат районунда ачылды. Салтанатка Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров, Ноокат районунун акими, айыл тургундары жана ректор баштаган жамаат келген. Мында министр Гүлмира Кудайбердиева окуу жайда алгылыктуу иштер жасалып жатканын айтып, мындай иштер өлкө аймагына үлгү экенин баса белгиледи. Мен өзүм дагы сөзүмдө айтып кеттим. Биздин Кыргызстан эбес аябай жаш мамлекет болуп атат. Анын дээрлик мына 40% биздин жаштар 18 жашка чейин. Ошондуктан ушундай жаңы форматтагы, жаңы моделдеги ачылып аткан, уюштурулуп аткан жаңы мектептер бул мамлекеттик мындай жүгүн дагы бир аз өзүнө алып, жаңы ушундай бир биздин балдарыбызга жаңы мүмкүнчүлүктөрүн берет. Бул өтө чоң инвестиция. Бул инвестиция өзүңүздөр билесиздер, бул адам баласына түбөлүктүү кала турган инвестиция болуп эсептелет да. Ошондуктан биз Ош мамлекеттик университетинин эмгек жамаатына өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмне үчүн дегенде биз көрүп атабыз. Иштеп аткан кишини биз иштеп атат деп айтышыбыз керек да. Ош мамлекеттик университети акыркы 5 жылдын ичинде рекордтук бир өзгөртүүгө барды да. Ошондуктан биз бул университет келечекте үлгү болуп, башка университеттер үлгү боло турган эң баягы күчтүү команда, күчтүү жетекчи, анан кийин өтө жетишкендиги иш менен көрсөтүлүп турган бир жамаат болуп калды. 150 орунга ылайыкташкан гимназияга учурда атайын сынактын негизинде 60га жакын окуучу кабыл алынган. Мында окуучуларга чет өлкөлөрдө окуу мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн орус, англис, түрк жана кытай тилдерин үйрөтүүгө басым жасалган. Ал эми медициналык окуу жайларда окуу үчүн химия, биология тереңдетилип окутулуп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо иштери жүрөт. Ар бир класста артыкчылык, мектептен артыкчылыгыбыз 20га жетпеген бир класста бала болуш керек. Тереңдетилип окутулган сабактарыбыз бар. Алар математика, химия, анан тилдер боюнча англис тили, түрк тили, кытай тили, орус тили, гимназия болгондуктан ушундай гуманитардык сабактар кошулган. Андан бала дагы артыкчылыгыбыз, мисалы бала көбүнчө химия сабагына кызыккан болсо, же болбосо математика сабагына кызыккан болсо, жаш өзгөчөлүгүнө карап туруп, биз ошол класстарга топ-топторго бөлүп, сабактардан кийинки учурда аларды кружокторго киргизип коебуз, кошумча сабактарыбыз бар. Андан сырткары улуттук тарбия жана заманбап билим концепциясын калыптандыруу үчүн атайын комуз, тигүүчүлүк жана спорттук иримдер түзүлгөн. Ал эми окуучулар мындай шарттар алардын татыктуу билим алып, келечекте мыкты кадр болуусуна чоң өбөлгө түзөт дешет. Азыр бул жерде өтө сонун окутат экен. Бул жерде кошумча түрк, английский, кытай, орус тилдеринде сабак өтөт экен. Биз ошолорду үйрөнүп атабыз. Ош мунун Ноокат гимназиясы ачылып атат да. Бул гимназия жалпы эле биздин айыл өкмөттүн тургундары эмес, мен ойлойм бүт райондун жана бүт областтын жаштар үчүн эң чоң бир мындай ачылыш да. Мен үмүттөнөм келечекте ушул гимназия областтагы, жада калса республикадагы эң алдыңкы окуу жайлардан болушуну, ушул жерден жакшы билимдүү, илимдүү жаштар чыгып, ушул биздин айылдын атын чыгарган жаштардын чыгышын мен каалаймын да. Аталган гимназияларды ачуудагы негизги максат абитуриенттердин потенциалын көтөрүү. Аны менен катар эле өлкө аймагындагы улуттук билим берүүчү мектептердин базасын түзүү. Бул мына президентибиздин региондо өнүктүрүү жылына карата биз регионго кандай жардам бере алабыз деген мен ойлонуп, андан кийин 3 районго, Кара Суу районуна, Каракулжа жана Ноокат райондоруна биз жакшы жардамдарды берели деген ой менен ошол жерлерден имараттарды алып, Ош мамлекеттик университетинин Каракулжа, Ош мамлекеттик университетинин Кара Суу жана Ноокат гимназияларын ачтык. Азыр мына ийгиликтүү иштеп атат. Ошол айыл жергесиндеги билимге ынтызар, анан балдарын, кыздарын бир татыктуу билим алсын деп тилеген ата-энелердин канаттандырууусун ишке ашырдык деп айтар элем. Азыр ушунчалык бир
мына жүзүнөн нур төгүлүп турган, көзүнөн бир келечек көрүнүп турган балдарды окутуп баштадык да. Эске салсак, бүгүнкү күндө окуу жайда жалпы 6 гимназия, 1 башталгыч билим берүү мекемеси бар. Быйылкы жылы 2 окуучу президенттик алтын сертификатка ээ болгон. Зиягүл Болот кызы, Жолдош Шермаматов, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Эми адис окуу борборунда окуп бүтүргөн угуучулар жумуш менен камсыз болот. Ал үчүн аталган окуу борбордун жетекчилиги Ош шаардык жумушка жайгаштыруу агенттиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мындан сырткары аталган окуу борбордо жаңыдан тигүү курсу да ачылды. Учурда алгачкы угуучулар тигүүчүлүктүн методдорун өздөштүрүп жатышат. Бул тууралуу кененирээк Мээрим Алмазбек кызы айтып берет. Адис окуу борборундагы тигүү курсунун ачылышы менен бул жаатка кызыгып окугандар арбын. Алардын бири Сайжамал Абазбек кызы. Анын тигүү курсуна келгенине аз гана убакыт болгонуна карабастан, бычып тигүүнү үйрөнүүгө жетишкен. Келгенден бери биринчиден машинага отурушты үйрөндүк. Биринчи машина менен таанышып чыктык. Коопсуздук эрежелерди дагы биринчи өттүк. Себеби биринчи машина отурушты да билбейт элем. Кантип бул жакта кандай жип кантип өтөт машинадан, ошолорду үйрөндүм биринчисинде. Анан кийин азыр эми бычышты, тигишти үйрөнүп атабыз. Тигүү курсунда бир тайпада 6 угуучу билим алат. Окуу мөөнөтү 3 айга чейинки убакытка мерчемделип, баардык шарттар түзүлгөн. Алсак 7 тигүү машинасы жана керектүү техникалардын баары жетиштүү. Тигүү курсунда алгач теориялык билим берилип, андан кийин практикалык сабак өтүлөт. Бул жерде кыздар тигип, бычууну үйрөнүп, жыйынтыгында мугалимдер берген тапшырма аткарылгандан кийин сертификаттар тапшырылат. Ошондой эле адис окуу борборунда да англис, орус, кытай, түрк, араб, корей, япон, немец тилдеринде тереңдетилип билим берүү да каралган. Өзгөчө англис, немец тилдеринде суроо талап күчтүү. Мындан улам жумада 2 жолу чет жактан келген ыктыярчылар каалоочуларга акысыз тил үйрөтүшөт. Мен бул курска келгениме 1 жума болуп калды. Тамгаларды, окулуштарды, анча көп нерселерди үйрөнүп алдым. Сабактар жакшы өтүлөт. Бардыгын билген нерсесин үйрөтөт эжеке. Анан бардыгы ойдогудай. Сабактар заман талабына ылайык компьютердик проекторлор жана интерактивдүү доскалар менен өтүлөт. Окуу борбордо 10дон ашуун жогорку квалификациялуу мугалим эмгектенүүдө. Ал эми окуу борборду аяктаган угуучулар жумуш менен камсыздалат. Биз борбордо бүгүнкү күндө чындыгында атаандаштык Ош шаарында аябай көп. Биз ошол башка окуу борборлордон окуу методикаларынан, окуу программалары менен айырмачылыктары бар. Окутуу бүгүнкү күндө мына абдан окутуунун жаңы методдору чыгып атат. Биз ошол нерселерди мугалимдерге айтып атабыз, таңуулап атабыз. Ошол жаңы методдор менен өтүү, жаштардын бүгүнкү күндөгү билим кабыл алуусунун жөндөмдүүлүгүнө жараша билимдерди берүү жолдорун издөө жолдорунда жүрөбүз жана ошол максаттарда сабактарды өтүп атабыз. Учурда адис окуу борборунда 100дөн ашуун угуучу бар. Булар тил, компьютердик, бухгалтердик жана тигүү курстарында окуп билим алышат. Жакынкы күндөрү дагы жаңы окуу курстары ачылуу алдында турат. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасы тарабынан бул апта Корей жумалыгы жарыяланган. Ага ылайык Чусок тагырагы түшүм майрамы белгиленди. Иш-чаранын негизги максаты эки элдин достугун бекемдөө жана Корей маданиятын кеңирүү жайылтуу болуп саналат. Майрамга Осиджим университетинин деканы Ким Бугил, Кореядан келген волонтерлор жана эл аралык мамилелер факультетинин жалпы жамааты катышты. Кеченин жүрүшүндө Корей маданиятын даңазалаган ыр бийлер аткарылды. Аталган иш-чарада катышуучулар Корей тамактары, кимбап, кимчи, рамьон жана түрдүү соустардан даам татууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле жыл сайын өткөрүлүп туручу түшүм майрамы бул жылы өзгөчө уюштурулган. Алсак бул жылы студенттер корей тили боюнча сынак тапшырышат. Сынактан жакшы жыйынтык көрсөткөн студенттерге университет тарабынан атайын белектер да каралган. Корей тилинин келечеги абдан чоң. Кыргыз өлкөсүнүн экономикасын бекемдөөдө, аны көтөрүүдө Корей тили, Корей достордун
Корей экономикасынын кыргыз экономикасына кошкон салымы абдан чоң. Биздин факультет эки элдин достугун бекемдөөдө көпүрөлүк кызматты аткарарынан шегибиз жок. Окуу жайда биринчи курстар арасындагы спартакиада оюндары башталды. Жыл сайын өткөрүлүүчү спорттук иш-чарага окуу жайдын бардык факультеттеринин студенттери катышууда. Алса катышуучулар мында шахмат, тогуз коргол, ордо, волейбол жана спорттук оюндардын бир нече түрлөрү боюнча күч сынашат. Ал эми Мелдештин алгачкы күнүндө волейбол оюну орун алды. Кабарчыбыз Наргиза Анарбай кызы да Мелдешке күбө болуп кайткан. Нуриса окуучулук кезинен эле спортко жакын болуп, 5 жылдан бери волейболдун өзгөчө күйөрманы. Ал бүгүн орус филологиясы факультетинин атынан чыккан команданын курамында волейбол оюнуна катышууга келген. Окуу жайдын мындай иш-чараларды өткөрүп берип жатканына кубанган спорт сүйүүчүсү жеңил атлетика боюнча да Мелдешке катышууга даярданууда. Буюрса жакшы эле. Биз быйыл биринчи курс болгон үчүн, ар жактан келген үчүн кичине токулдоо болуп атат. Буюрса жеңебиз. Университетте биринчи курстун студенттеринин арасындагы спартакиада оюндары старт алды. Спорттук оюндар бир жума бою уланып, мында катышуучулар спорттун 8 түрү боюнча мелдешет. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Мелдеш бул жылы факультеттин студенттеринин арасында гана өткөрүлүүдө. Бул жылы спартакиада оюндарынын катарына башка жылдардан өзгөчөлөнүп футбол оюну кошулган. Учурда бул оюн боюнча 15 чукул команда күч сынашууда. Ошондой эле оюндарда ийгилик жараткан командалар менен катышуучуларга атайын сыйлыктар да каралган. Курстун бул быйылкы дагы бир өзгөчөлүгү, колледждер мурда 1-2 эле болсо, аларды ушуларга кошуп чок өткөзчүбүз да. Быйыл ошол колледждер 8ден жогору болуп кеткендиги үчүн колледждерди бөлдүк. Азыр бакалавр 5 жылдык окуу шарты бар студенттер, бакалаврлардагы студенттердикин бөлүп өткөзүү. Буларды отдельно өткөзүп, андан кийин уже колледждердики өткөзүү. Мындай спорттук оюндар студенттерди дени сак жашоого үндөп, спортко болгон кызыгуусун арттырат. Аны менен катар эле оюндарда өзгөчөлөнгөн катышуучулар университеттин курама командасына тандалып алынат. Ал эми бул жолку Мелдешке командалар өзгөчө даярдыкта келишкенин маалымдашты. Спорттук иштер 2-3 жыл мурда токтоп калган эле айрым себептерге көрө. Былтырдан бери жандантып атабыз. Урматтуу достор, бул спартакиаданын максаты күчтүүлөр жеңсин жана татыктуулар жеңсин. Андан сырткары биз университеттин мыкты спорттук командасын түптөө үчүн ар бир факультеттен мыктыларды тандоо максатыбыз бар. Биз 2 жума даярдандык. Биздин чоң байкелерибиз алта даярдап атышты. Буюрса жакшы даярдык менен келдик. Чоң үмүт менен бизде деканыбыз, анан өзүбүздүн куратордагы жакшы үмүт менен, ишенич менен жиберди. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөбүз. Эске салсак, мындай спорттук иш-чаралар окуу жайда жыл сайын уюштурулуп келет. Наргиза Анарбай кызы, Жолдош Шермематов, Үмүт телестудиясы. Ар жылы өткөрүлүүчү Салам Сага студент аталышындагы бийкече бул жолу искусство факультетинин жаңы корпусунда орун алды. Мында окуу жайдын ар факультет колледждеринин биринчи курстарынын студенттери жана окутуучулары катышты. Иш-чарада студенттер өз ара таанышуу менен катар эле бий бийлеп, чер жазып эс алышты. Ошондой эле ар областтардан келген билим алуучуларга атайын белектер ыйгарылды. Иш-чаранын максаты студенттер ортосундагы достук алаканы чыңдоо. Ал эми бул сыяктуу иш-чаралар университетте мындан ары да улантылат. Максатыбыз студенттерге стимул берүү менен бирге бир достукту арттырсак деген ой болуп атат. Студенттер башка факультеттерде окуган, бүгүн 18 факультетте 4 колледжде окуган студенттер бири-бири менен доштошсо, ушул бий маданиятын дагы калыптандырышыбыз керек деген бир максатыбыз бар. Үмүт телестудиясынын кабарчылары даярдаган маалыматтары мына ушуларды түздү. Биздин эфирлерди YouTube каналыбыздан да көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Эфирди убакытты автордук көрсөтүү жана маек улантат. Жаңылыктардан амандашканча.
Үміт телестудиясының 20 жылдық маракесіне қарата оқу жай башчысы Каныбек Саковтың демилгеси менен дал ушул биз отурган студия бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бүгүн биз окуу жайдын 80 жылдык маракесине арналган даярдыктар жөнүндө билүү үчүн алгачкы коногубузду чакырганбыз. Ошмонун 80 жылдык маракесин өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты доцент Сабыр Арыстанов агай болмокчу. Агай, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Саламатсыңарбы? Мен да ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жаңы жаркыраган студияга ээ болупсуздар, ушул ийгилик менен куттуктайм. Эми Ошмонун 80 жылдык юбилей боюнча айтсак, жалпы коомчулук университеттин жалпы коомчулугу билет. 2019-жылы биздин Ош мамлекеттик университетинин жогорку окуу жай катары түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн баштагандан 80 жылдыгы болгон атат да. Анан ушул 80 жылдыкты жогорку деңгээлде татыктуу өткөрүп алуу максатында учурда жетекчилигибиз аракет жасап атат. Мына быйыл 20-июлда ректордун буйругу менен уюштуруу комитети ачылып, ушул комитетке мен башчы болуп келдим. Мына сентябрь айынан баштап ушул юбилейни татыктуу деңгээлде өткөрүү боюнча пландоо иштерин жүргүзүп атабыз да учурда. Мына 13-сентябрь күнү кезектеги административдик кеңешмеде уюштуруу комитети уюшулду. Бардык университеттин структура жетекчилери, декандар, колледждердин директорлору ушул уюштуруу комитетине мүчө болуп киришип, ал жерде ушул юбилейге даярдык, анан өткөрүү боюнча түзүлгөн атайын программа талкууланып, анан долбоору кабыл алынды. Анан 26-сентябрь күнү быйылкы окуу жылынагы окуучулар кеңешинин биринчи жыйынында ушул долбоор талкууланып, Ошмонун 80 жылдык маракесине байланыштуу салтанаттуу иштерди даярдоо жана өткөрүү боюнча программа кабыл алдык. Эми учурда бардык структура, бардык факультеттерде ушул программанын алкагында өздөрүнүн жылдык иш планына кошумча катары деталдык иш пландарды түзүп атышат. Азыр биз менен макулдашып, белгилеп атышат. Буйрукса, ушул пландоо иштери аяктагандан кийин планга ылайык, ушу планда бардык иш-чаралар камтылган, уюштуруу иштеринен баштап илимий иштер, коомдук маданий массалык иштер, бардык багытта кандай жумуштар, кандай даярдыктар болуш керек. Анан кайсы мөөнөттөрдө аткарылыш керек. Анан кимдер тарабынан аткарылат, кимдер көзөмөлгө алат, ушул бардыгы камтылды. Бул жерде эмне максатта юбилейди өткөрүп атабыз, юбилейдин кандай мааниси бар, кандай баскычтар менен өтөт, ушул бардыгы программада камтылды. Ушул азыр ушул программага ылайык жумуштар кетип атат, уюштуруу иштери негизи. Жакшы экен. Маракенин жүрүшүндө кандай иш-чаралар орун алат? Деги эле мурдагы өткөрүлгөн маракелерден быйыл кандай өзгөчөлүктөр болот? Буйрукса, чоң өзгөчөлүк болот. Себеби буга чейинки юбилейлерге, ошо юбилейлер белгиленген мезгилге караганда учурда Ошмо бир топ өсүп өнүктү да. Мынакей тартынбай эле айтып койсок болот. Учурда Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы жогорку билим берүүнүн флагманына айланып, республикалык деңгээлден чыгып, мына регионалдык деңгээлге өтүү боюнча аракеттер жүрүп атат. Биз университет миссиясында да белгиленген да, Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кошулуу деген. Мына ушул миссияга дагы дал келе турган көп жумуштар жасалып атат. Демек биз ойлойбуз, буюрса 80 жылдык юбилей жогорку деңгээлде өтөт. Себеби Ош мамлекеттик университети ага толук татыктуу, бардык мүмкүнчүлүктөр бар, тажрыйба бар, тарыхыбыз бар дегендей. Эми негизги өзгөчөлүк катары менен 2-3 моментти белгилеп коюшум керек. Биринчиден, буюрса ошол университетибиздин 1939-жылы Ош мугалимдер институту болуп ачылып, анан 1951-жылы анын базасында педагогикалык институт болгон. 92-жылы мамлекеттик университет статусун алдык. Мына ушул жалпы 90 жылдык тарыхыбызды толук камтыган, объективдүү, илимий негизде даярдалган бир чоң ушул университеттин тарыхына байланыштуу эмгек жасайбыз деп турабыз. Ал үчүн тиешелүү адистер да жетиштүү, бизде атайын жумушчу тобун редколлегия түзүп, ушул изилдөө ишин жүргүзөбүз. Анан ушул эмгек жаратылат. Бул эң биринчи берилип кое турган нерсе. Анан экинчи багыт мына заманбап жаңы технологиялар өнүгүп атат. Биз ушу юбилейге даярдыктын алкагында дагы бир катар жаңы иштерди пландаганбыз. Мисалы, биздин университеттин музейи бар. Ошол музейди реконструкциялап, анан ал жерге дагы ошол электрондук музей түзөлү деп атабыз. Себеби экспонаттар аябай көп да тарыхыбызга байланыштуу. Анын баардыгын музейге камтый албайбыз. Аларды электрондоштуруп,
атайын жасалғылап электрондық музей дагы түзөбүз. Бул баягы өнүккөн өлкөлөрдө ушундай эрежелер бар. Мына 25 пункттан турган негизги жумуштардын багытын камтыган программаны кабыл алдык окуучулар кеңешинде 26 сентябрь күнү. Ал жерде бардык структураларга тиешелүү тапшырмалар көрсөтүлгөн, тиешелүү багыттар аныкталган. Жыл ичинде аткарыла турган жумуштардын бардыгы мөөнөтү так көрсөтүлдү. Кимдер тарабынан аткарылыш керек. Ушул жумуштардын бардыгын этап менен аткарып барабыз. Анан жыйынтыгын ошол 2019 жыл октябрь айында финалдык юбилейлик маракеде жыйынтыгын чыгарабыз да ушул даярдык иштерин. Рахмат агай, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн. Бүгүн биз окуу жайдын 80 жылдык маракесине арналган даярдыктар боюнча кеп кылдык. Студиябыздын коногу Ошмонун 80 жылдык маракесин өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты доцент Сабыр Арстанов агай болду. Сиздер менен кийинки маектен көрүшкөнчө.